Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз футболунун көрөрмандары. Октябрь айында Катар жана Түндүк Корея курама командалары менен болчу беттешке Максим Лисицин кыргыз курамасы футболчуларын чакырган. Жана ал кандай схемада оюн жүргүзөт, кимдер статтык курамда боло турганына кеп салып көрөлү. Жалпысынан Лисициндин толук тизмесине 31 оюнчу чакырылган. Алар дарбазада Эржан Токотаев, Артем Пряткин, Нурланбеков Курманбек, Марсель Исламкулов, коргоочулар Валерий Кичин, Козубаев Тамерлан, Кристиан Браузман, Мищенко Александр, Улан Сулайманов, Дациев Саид, Арслан Бекбердинов, Бектур Амангелдиев. Жарым коргоочулар Алимардан Шукуров, Ильяр Зарыпбеков, Каймер, Кенжебаев Эрмек, Адылжан Абдрахманов, Атабаев Эрбол, Узденов Мугаммед, Мамралиев Сүйүнтбек, Бактыбеков Нурбол, Нурлан Сарыкбай. Жабуучулар Алмазбеков Бекнас, Мерк Ким, Алкулов Гүлжигит, Кожо Джоэл, Жумашев Атаев, Жаргалбек Улу Кайрат жана Субалиев Алишер. Бул курамда Батыркановдун жоктугу таң калтырат. Аны койчу Мурзаев качан чакырылат деп күтүп жүргөндөр дагы деле бар экен. Катар курамасы менен Кыргызстан курамасы 2018-жылы жолдоштук беттеш өткөрүп, Кыргыз курамасы 1-0 эсебинде жеңилип калган. Катар курамасы көбүнчө 3 коргоочу менен оюн өткөрүп, жарым коргоочулардын борбордук бөлүккө жык жайгаштыруу менен оюн өткөрөт. Ал эми Лисицин көбүнчө коргоонодо оюн баштайт десек болот. Ал жакшы көргөн тактикалар 5-3-2 же 5-4-1. Курамабызда конокту Катар менен болчу беттеште жеңишке жетүүгө мүмкүнчүлүк бар. Болбойт дегенде тең чыгуу десек болот. Ал эми старттык курамда кимдер чыгат, болжолдоп көрөлү. Дарбазада Эржан Токотаев, коргоонодо Валерий Кичин, Козубаев Тамерлан, Кристиан Браузман, Мищенко Александр. Жарым коргоонодо Алимардан Шукуров, Ильяр Зарыпбеков, Каймер, Адылжан Абдрахманов жана Эрбол Атабаев. Чабуулда Кожо Джоэл. Урматтуу көрөрмандар, кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.